Мады айылынын тургуну Камилжан Абдуллаев бир топ жылдан бери дыйканчылык менен алектенип келет. Ал 2,5 гектар жерине жүгөр айдоону көздөп турат. Быйыл минералдык жер семирткичтердин баасы кымбат болуп жатканына байланыштуу дыйкан жазгы талаа иштерин баштай элек. Буга байланыштуу Абдуллаев жеңилдетилген насыяга кезекке турууга аргасыз болгон. Жок, жер семирткичтерди пока себе элекпиз кызым. Алайын десе элде акча жок. Баардык 6%, 4% күтүп аткан маалы. Eğer berse alıp söyledi. Ançamca alganlar azı 45 misal için 1 tonna deri ala turgan bolsa 45 bin. O 45 bin, 2 tonna deri ala turgan bolsa 90 bin. O degen nerse el üçün öte oğur mesele. Azırınca biz gezekte turabız. Birinci orunda kızım. Gezekte oşa gelse oşa elge жетеби жетпей, о маселени ham ойлоnuş керек өзү. Бул жагдайда айыл чарбасын каржылуу 10 долбоорунун алкагында дыйкан фермерлерге жеңилдетилген насыя бериле баштаган. Насыя негизинен 6% үстөк менен берилип, малчылар жана дыйкандар 3 жылдык мөөнөт менен 3 миллион сомго чейин ала алышат. Ошол эле учурда күрөөсүз 150 миң сомдон 300 миң сомго чейин алса болот. Насыя алуу үчүн биринчи кезекте жер үлүшү жана каражатты максаттуу пайдалануу планы көрсөтүлүшү керек. Учурда Ош шаарында 187 дыйкан жеңилдетилген кредит алуу үчүн кезекке турган. Очерк боюнча карап, алдыңкы биринчи 25ке чейинки очерктегени карап уже баштадык, берип баштайбыз. Ошо негизги багыттарынан быйылкычы өзгөчөлүктөрү айыл чарбасы боюнча алган кредиттерге жанагы налоговый органдардын салык кызматынын көбөлүгүн талап кылбайбыз. Быйылкы жеңилдик ошо документтерин бир топ азайтканга келди. Анан мисалы буга чейинки выдача кредиттин берилген күнүнө чейинки 2 ай аралыктагы мурунку аралыктагы кылган чыгымдарын кредит аркылуу төлөп алса болот да. Мисалы арызга алып, ГСМ, Азот ушундай жер семирткичтерди ала турган болсо, анда ошо мурунку кредит алганга чейинки 2 айлык карыздарын төлөгөнгө дагы мүмкүнчүлүк бар. Дыйкандарды сапаттуу үрөн менен камсыздап түшүмдүүлүктү жогорулатуу максатында Ош облусуна быйыл 1 миллиард 500 миллион сом каражат бөлүнгөн. Учурда Россия мамлекетинен жер семирткич жана сапаттуу үрөн алып келүү пландалууда. Мындан сырткары азык-түлүк таңкыстыгы жаралбаш үчүн айдоо жерлерде максаттуу иштетүү планы каралып, жазгы талаа иштерине даярдыктар башталган. Үрөндөр менен камсыз кылып атабыз. Эң негизгиси geçen günü Ayыл чарба министрлигинде да жыйын болуп өттү. Анын жыйынтыгы боюнча азыр Өзбекстан менен 150 миң тонна азот, минеральный фосфорный удобрениялер менен келишим түзүп атышат. Андан тышкары да биздин өзүбүздүн жеке ишкерлерибиздин тегерегинде бүгүнкү күндө биздин областыбызга пландаштырылган 45 миң тоннанын тегерегинде минеральный удобрение керек болсо, бүгүнкү күндө бизде азыр 20%ке чейин обеспечение болду. Аны биз каяктан алып атабыз, биз аны биздин Ростомошкада таможнядан келгендеги биздин ишкерлердин биздин областка алып келип алуу менен түшүргөн жанагы азот и фосфорный удобрениялердин эсебинен алып атабыз. Ош облусунун аймагында 173 миң гектардан ашуун жер бар. Анын 87 миңден ашууну сугат жер. Кыргызстан боюнча биринчи жазгы талаа жумуштары үчүн план боюнча 1 мартка чейин 50 миң тонна жер семирткич чачуусу керектиги айтылган. Жер семирткичтер негизинен Өзбекстан, Казакстан, Орусиядан алынып келинет. Өлкө аймагында 600 дыйкан чарба жана 3 миңден ашуун фермердик чарба бар. Алмагүл Эрке Байгызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош шаары.